Статистика боюнча 95-жылы экономиканын төмөндөшү жайлагандай болот. Бирок сүйүнүүгө негиз жок эле. Анткени өлкө экономикалык каатчылыктын түбүнө жетип, андан ары төмөндөөгө мүмкүн эмес болуп калган. 5 жыл арасында ички дүң продукция 2 эсеге азайган. Айлык акылар жана пенсиялар боюнча карыздар үрөй учурган көлөмгө жетти. Январда Бишкектеги номер 1 почта бөлүмүнө 2 жолу тез жардам чакырылат. Пенсиясынын кезегинде кезерип турган айрым пенсионерлер ачкадан улам эсинен таанышкан. Улам кармап төлөнгөн пенсияда өөнөп кесип берип башташкан. Аймактарда акча ордуна ун менен төлөгөн учурлар болгон. Алас келгенсип элдин акыркы акчасын асмандагы үстөктү убада кылган каржы пирамидалары шыпырып жатты. Алардын убадалары чынында жомок болуп аткарылган эмес. Алардын арасынан мамлекеттик эмес пенсиялык фонд айырмалана алды. Фонддун иши элге анда аябай эле өөн учураганы менен ал эч кандай жомоктогудай убада бербей туруп, ушул күнгө чейин иштеп келатат. Мамлекеттик эмес пенсиялык фонд азыр деле өлкөдө ушундай үлгүдөгү жалгыз мекеме. Токсон бешинчи жыл Манас эпосунун мааракеси менен эсте калды. Аскар Акаев эпоска туп-туура 1000 жыл болду деп чечет. Чынында так жылын билген киши жок болушу мүмкүн да эмес эле. Бул мааракеге 70 миллиондон 400 миллион сомго чейин чыгым корогону тууралуу гезиттер жазып чыгышат. Каражаты жерлерден, ишканалардан көп сандагы кайрымдуулук марафондордон чогултушат. Ар бир район, дээрлик бардык компаниялар зордоо, ыктыярдык тартипте өз салымын кошушат. Мына мисалы Кыргыз алтындын салымынын урматына коюлган эстелик таш. Ишкана ал кезде айлантканга акчасы жок, араң жан турса да майрамга кошумчасын которгон. Баш аягы канча каражат чогулганы тууралуу анык маалымат жок. Анткени алардын бир бөлүгү дайынсыз жоголгон. Кийин бул боюнча көптөгөн кылмыш иштери козголгон. Алсак, Чүйдүн губернатору Феликс Кулов россиялык Химсинтез заводуна таандык спирт толтурулган цистерналарды кармап, анын каражаттары Манастын юбилейине салынган. Куловдун бул ишинин айынан россиялык спирт завод менен көп жылдаган соттошуулар болуп, жогорку сотко чейин жеткен. Башка губернаторлар да каражатты ар кандай жолдор менен таап салышкан. Жаңы идеология үчүн Акаев аянган эмес. Ушул майрам аркылуу жаңы улуттук идея табуунун артынан түшкөн. Ошондо Айкөл Манастын 7 осуятын нускалап таркатышкан. Алардын ичинде табият менен таттуулаш деген осуят да бар эле. Орто кылымдагы баатырлар учурунда азыркы маанидеги экология менен иши жок болсо деле керек. Жаңы идеология үчүн эбегейсиз шоу жасалды. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев театрлаштырылган оюнду мойнуна алган. Появлению такого события, конечно, это надо благодарить Айтматова, который... Бул окуянын ишке ашуусу боюнча Чыңгыз Айтматовго рахмат айтышыбыз керек. Убагында Манас эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө маселесин Айтматов көтөрүп чыккан. Мен Айтматовдон өзүм Чыңгыз Төрөкулович эмнеге 1000 жыл деп сураганында бир датаны айтыш керек да деп жооп берген. Ал күн жалпы улуттук майрамга айланган. Бир күндүк майрамды бардык эл аралык телеканалдар, анын ичинде CNN көрсөткөн. Резонанс чоң болуп, Демирел Гейдар Алиев келген. Демирель приехал, Гейдар Алиев. Каражаттар негизинен 2 объектиге, Таластагы Манас күмбөзүнүн айланасындагы комплекс менен Бишкектеги Манас айылынын курулушуна жумшалган. Таластагы ат майдан, музей жана башка имараттар азыр да иштеп жатат. Ал эми баш калаадагы Манас айылы ойдогудай иштеген жок. Айтылган мөөнөттө бүтпөй бараткан ал объектини бүткөрүү үчүн базарлардагы соодагерлерди, көчөлөрдө колоктоп бош жүргөн жаштарды милициянын күчү менен кармап барып, шашылыш түрдө салышкан. Манас айылы 1995 жылы Манас эпосунун 1000 жылдыгына карата курулган. 21 жыл мурун комплекстин авторлору бул жердин келечеги мына ушундай болот деп күтпөсө керек. Себеби дегенде өзүңүздөр көргөндөй көптөгөн объектилер ремонтко муктаж. Манас айылы комплекси Кыргызстандын жаңы тарыхынын үнсүз символундай. Башында абдан чоң үмүттөр менен курулган эле, бирок алардын көбү эмнегедир аткарылган жок. Токсонунчу жылдардын ортосунда кичи шаарларда, маселен, алыскы Баткендин Сүлүктүү шаарында толгон токой проблемалар жаралды.
Өндүрүштө токтоп, калк жапа-тырмак туш-тушка көчүп кете баштады. Мына кичи район мына бүтөйүн деп турганда курулушу аягына чыкпай калды. Ал эми курулган үйлөр болсо кароосуз калып четинен урай баштайт. Сүлүктүдө ачык карьерде көмүр казуу токтоду. Куш учкан бийиктиктен караганда кандай килейген калаа болгону алаканга салгандай көрүнөт. Кадамдап жүрүүчү акыркы экскаваторду Бакиевдин туугандары жасалма документ менен алып кетип чет жака сатып жиберишет. Бул калдайган машина калагы менен бир сузганда эле 3 тонна көмүр сузчу. Ал эми ген чыга турган жай жылына 1 миллион тоннага чейин кара алтын алууга эсептелген болуучу. Аскар Акаев кезектеги шайлоо маалында сүлүктүгө келип шахтерлор менен жолугат. Бирок андан эч майнап чыкпайт. Бу жерде болсо жылына 1 миллион тоннага чейин казганда да 200 жылга жетерлик таш көмүр бар эле. Кийин 30дан ашык жекеменчик шахталарда көмүр казыла баштайт. Болгондо да байыркы замандагыдай кол менен каза башташат. Ага жараша көлөмү да жарытпайт. Менин көп деле күчүм жетпей экен. Биз азыр көмүрдүн мекени болгон Сүлүктүдөгү шахталардын биринде көмүр казуу процессин көрүп жатабыз. Негизи көмүр казуу боюнча Сүлүктүнүн потенциалы абдан чоң, бирок тилекке каршы өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде шахтачылар кайла менен шаймандары жетишсиз. Сүлүктүнүн потенциалын толук колдонуу үчүн мамлекеттик колдоо жана заманбап техникалар керек. Жылы өлкөдө алтын кору боюнча кумтөрдөн кийин экинчи деп саналган жер үйгени ишке салынат деп күтүшкөн. Бирок үмүт акталбайт. Дал ушул жерде жер үйгенинде жер астында 3 миллиард долларга тете алтын жатат. Бирок аны казып алуу үчүн 1 миллиард доллар сарптоо зарыл. Демек бул жерге инвестор керек. Бул жака биринчи келген ишкана Моррисон жана Кнутсон компаниясы эле. Алар Манастын 1000 жылдыгына карата жер үйдөн чыккан алтындан биринчи тыйын даярдайбыз деп убада беришкен. Эскерте кетсем, бул 1995 жыл эле, бирок андан көп өтпөй эле компания банкротко учураган. Кумтөр сыяктуу эле иштете турган компанияны тандоо боюнча ачык тендер өткөрүлгөн эмес. Аны АКШ вице-президентинин сунушу менен тандашат. Мы сделали соглашение. Биз макулдашууну даярдап, бирок бул эмне деген компания деп күмөн санап жатканбыз. Бирок Кыргызстанга вице-президент Альберт Гор келип, бул Америкадагы эң ири жана кубаттуу компания экенин айткан. Альберт Гор аны сунуштап, бирок компаниянын банкротко учурап жатканын эскерткен эмес. Что она в состоянии банкротства. Ал фирма кыргыз тараптын бардык шартын дароо кабыл алганына таң калууга болбостур. Анткени ал компаниянын шарттарды аткарайын деген ниети да болгон эмес. Ишкана жер үй боюнча келишимге кол койгондон кийин биржада Моррисон менен Кнутсендин акцияларынын баасы автоматтык түрдө өскөнүнө эле ыраазы эле. Бирок бул да компанияны кыйроодон сактап кала албады. Жылдын башында мыйзам чыгаруу жана эл өкүлдөр жыйыны деп аталган 2 палаталуу парламентке шайлоо болду. Шайлоолор 1 мандаттуу округтар боюнча өттү. Ар бир мандатка 10дон кем эмес адам талапкер болгон. Для более 1000 кандидатов в депутаты стоит один вопрос. Как победить на выборах? Шайлоодо акчанын күнү туулган. Добуш берүүгө 2 жума калганда Боршайком талапкерлердин өнөктүккө салган чыгымдарын көлөмүн эсептей албай калганын түшүнөт. Ошентип шайлоо үгүтүнүн баасына чектөөнү алып салууга мажбур болот. Айрым талапкерлердин чыгымдары ал кез үчүн кол жеткис саналган 6 миллион сомго чыгат. Бул $1 10 сомдон эсептегенде. Сатып алмай, атаандаштарына каршы кара пиар Кыргызстанда мурда болуп көрбөгөндөй ыкмалар ишке кире баштайт. Акыры аймактарда чыр-чатактарга батып, экинчи турдан кийин гана жаңы парламент шайланды. Бул чакырылыштагы парламенттин иши палаталар арасында мен кыйын, сен кыйын деген талаш тартыш менен башталды. Акаев референдум аркылуу 2 палаталуу парламентке жетишкени менен ар биринин укуктарын жазганга жетишкен эмес эле.
Жаңы жогорку кеңеште алгачкылардан көтөрүлгөн маселе бул депутаттык кол тийбестикти жоюу болду. Депутат болуп шайланган СДПКнын лидери Алмазбек Атамбаев парламентте реформа фракциясын жетектеп калды. Ал биринчилерден билдирүү таратты. Кол тийбестик тууралуу бул беренени алуу керек деген ишенимдемин. Эч куру дебегенде түп тамырынан өзгөртүү зарыл. Акырында алып салууга депутаттардын добушу жетпегендиктен кол тийбестик сакталып калды. Конституциялык сот такыры түзүлүп ишке кирди. Ал тууралуу мыйзамды легендарлуу парламент 93-жылы кабыл алса да, сотторду кийинки чакырылыштагы парламент гана бекитти. Конституциялык соттун төрайымы болуп белгилүү юрист Чолпон Баекова шайланды. Акаев бул органды укуктук жамалуу ыкма деп атаган. Ага карабастан президент бул органды кийин өз кызыкчылыгына кызмат кылдырат. Акаевдин учурунда Кыргызстанды демократия аралчасы деп жүрүштү. Бул чет өлкөлөрдөн демократияны өнүктүрүүгө акча алыш үчүн жакшы ыкма болгон. Бирок бир катар көз карандысыз журналисттер үчүн ал мезгил башка жагынан эсте калат. Көз карандысыз Республика гезитинин редактору Замира Сыдыкова жана журналист Тамара Слащеванын соту ал мезгилди жакшы мүнөздөйт. Журналисттер боюнча сот Аскар Акаевдин жеке демилгеси менен башталат. Гезит президенттин үй бүлөсүнүн чет өлкөдөгү мүлкү тууралуу жазган. Азыр Слащева ал маалыматка толук далил бар экенин так айта албайт. Ал мезгилде гезитке бул маалымат атайын жиберилиши да мүмкүн эле. Кандай болгон күндө да сот учурунда бийлик көз карандысыз позициясы үчүн гезиттен толугу менен өч алды. Акаевдин Швейцарияда мүлкү болгонбу же жокпу, бул гезитти жабуу үчүн түрткү гана болуп берген. Мы горели желанием бороться за демократию. Биз демократия, сөз эркиндиги үчүн күрөшөбүз деп күйүп турган чагыбыз. Гезит оппозициялык болот деп алдын ала пландаштырган эмеспиз. Бирок башынан эле эмнегедир оппозициялык гезитке айландык. Азыркы белгилүү саясатчылардын көбү биздин гезит аркылуу таанылышкан. Ошол мезгилде менчиктештирүү, мен ат койгон прихватизация башталган эле. Менчиктештирүү жараяны тууралуу көп жазат элек. Мына ошондон улам гезитке доо арыздар жаай баштады. Көйгөйлөр башталды. То есть, сразу проблемы у нас появились. Басылмадан жөн гана кечирим суроону же моралдык компенсация талап кылыштын ордуна Акаев кылмыш ишин козгоп, ага жабырлануучу тарап катары катышат. Тамара Слащеваны камоого чейин барышкан. Бирок бул окуя коомдо журналисттердин арасында нааразылык жаратып, чоң жаңжалга алып келет. Чуу катуу урбап кеткен соң Слащеваны тезинен камактан чыгарышат. Жыйынтыгында жаза катары Слащева 1,5 жылга шарттуу кесилип, 4 жылга журналистика менен алектенүүгө тыюу салынат. Бул уугум сага айтам, уулум сен ук дегенде башка журналисттерге ачык сабак болчу. Бирок демократия көрүнүштөрү али да өкүм сүрүп турган. Борбор калаада биринчи жана акыркы жолу мэрди түз шайлоо өтөт. Шайлоодо Борис Силаев жеңип чыгат. Силаевка көптөгөн сындар айтылып жүрдү. Мисалы, ал Панфилов паркы менен Ак үйдүн ортосундагы гүл бакчанын ордун жапондуктарга мейманкана салууга берүү чечими үчүн катуу сынга жана көпчүлүктүн каршылыгына кабылат. Акыры жашыл зона сакталып, палаталар ордунда калат. Кантсе да Силаевдин шаардын коммуналдык чөйрөсүндө жана башка иштерин көзөмөлдөп турууга дарамети жеткен. Город взял кредит на приобретение медикаментов, тогда мы привезли целый самолет. Шаар дары-дармек алууга кредит алган. Анда биз Америкадан бир учактар алып келгенбиз. Эгер мен дарыны Кыргызстандын же Россиянын базарынан алсам, бул мага 3-4 эсе кымбат түшмөк. Көйгөйлөр боюнча айтсам, жерди өз алдынча ээлеп алгандар чоң маселе жараткан. Ал жакка жарык өткөрүп жол салуу керек эле. Чынын айтканда мунун баарын жакшы жасай алган эмеспиз. Бирок мектептерди ачканбыз. Школы мы строили там. Баса, Борис Силаев ошол кезде искусство чөйрөсүнө да жакын эле. Ырчы жана келечекте Город 312 тобун түптөгөн Светлана Назаренко анын биринчи дискинин бет ачарына Силаевдин келгенин мындайча эскерет. Около ЦУМа. ЦУМдун жанында болушу керек. Пирамида гезити жайгашкан имараттын ичинде өткөн. Адамдар келип, биз кадимки автограф сессиясын уюштуруп, угармандарга автограф же диск белек кылганбыз. Мэрдин келгени дагы эсимде. Бул Кыргызстандын тарыхындагы музыкалык дисктин ушундай форматтагы биринчи бет ачары эле. Биз бет ачарды чоң окуяга айлантууга аябай аракеттенгенбиз.
Ошол убакытты эске алганда жакшы деңгээлде өткөн. Даже достаточно серьезно сделано. Иш-чара шаар борборунда өзгөчө уюштурулганы менен эсте калган. Борис Силаев мэр катары 3 жыл эмгектенип, Ордун Акаевдин жеке суранычынан кийин Феликс Куловго бошотуп берет. Буга азыр ишенүү кыйын. Бирок 80-жылдардын аягында Саламаттыкты сактоо министрлигинин автопаркы жылына 650 унаа менен толукталып турган. Бирок союз таркагандан кийин медикаменттер менен камсыздоо токтоп, ооруканалар Москвадан каржыланбай калган. Жардамга чет өлкөлүк донорлор келет. Мисалы ушул жылдары Кыргызстанда кайрымдуулук ишмердигин Исмаиловдердин башчысы Агахан 4-да баштайт. Бирок донорлордун каражаты жетишсиз болгон. Акылуу медициналык кызматтарды жана дары-дармекти киргизүү керек болчу. Биринчи мыйзам кабыл алыш керек болчу. Ал мыйзамды биз 95-жылы кабыл алдык. Анан мындай оор акыбал болгондон мени президент чакырып туруп айтты, эми дары-дармек келбей калды, эми техниканын акыбалы оор, биз мынтип отурганда болбойт, биз биринчиден ВОЗго мүчө болушубуз керек. Биз анда ВОЗго мүчө эмес болчубуз да. Ошондуктан Женевага барып келиңиз, анан мен өзүмө бир тил билген жигитти алып анан Женевага барып, алар ошо Евровоздун директору Асфаль мырза менен мени тааныштырды. Биз Евровозго мүчө болдук. Ошондон кийин гана анан биз жанакы реформага кириштик. Реформага мага бизге 60 адамды жөнөттү, ВОЗдун эксперттерин улам келип алмашып турушту. Бирок 2 жыл биз менен бирге, Минздрав менен бирге Манас проектисин реформасын мастер план деген чоң проектти иштеп чыгып 2 жыл иштеттик. Айрым дарыгерлер реформаны эл кызыкчылыгына каршы кадам катары сыпатташкан. Бирок Накен Гасиев башка арга жок болгонун белгилейт. Көп узабай биринчи жеке медициналык бөлмөлөр, андан кийин клиникалар ачыла баштайт. Кыргызстанда биринчи жеке оорукана 95-жылы иштей баштайт. Көз боюнча микрохирургияны дарыгер Алмазбек Исманкулов ачат. Миңдеген адамдарга көрүү мүмкүнчүлүгүн кайтарып берген бул клиника дагы деле иштеп жатат. Ошол мезгилдин дагы бир белгиси уюшма кылмыштуулуктун бербей кетиши. Укук коргоо органдары алсыраган мезгил. Алардын ордуна криминалдардын мыйзамы өкүм сүрө баштайт. Кыргызстанды өлтүрүүлөрдүн, талаптоноочулуктун, зордоп акча өндүрүүнүн эпидемиясы каптайт. Сой сурап анан акча көп башаламан акча мындай тынымсыз жүрүп турган кез болчу да. Мисалы үчүн ошол убакта спирт, тери, темир саткандар, анан кийин жана обменкада иштегендер акчаларды оштуруп дегендей алганда. Алтын алгандар ушундай эле башаламан эле да. Милиция кырдаалга боло албай калат. Ансас келгенсип айрым милиция кызматкерлери өздөрү кылмыштуу топ түзө башташат. Мисалы үчүн Климентико деген кореец болчу, бул ГУР МВДда майор болушту, опер болчу. Замир Омору Замир деген бул Свердловский урудуда старшина милиция болчу. Милицейский группадан убагында ошо жана көчөдө жүргөн Рыспектин группасы, Батыкаевдин группалары дагы милицейский группадан коркушчу да ошолордон. Милицейский группалар булар милициянын дагы тактикасын алып, булардын күнү-түнү артынан аңдып таап, анан кийин өлтүргөндөрү, допростору буларды чисто милицейский почерк жасын байкоч болгон да. Бул банда кийин кармалып, анын башчылары катаал жаза алышат. Кылмыш дүйнөсүнүн дагы бир лидери мыйзамдагы Уру Азиз Батукаев 95-жылы узак убакытка түрмөгө олтургузулат. Батукаев өзүн мындайча сапаттаган. Я же не пес, я же не собака мне кость кидать, я волк, не надо, это. Кылмыш дүйнөсүнүн дагы бир анабашы Рысбек Акматбаев. Ал советтик армияда кызмат өтөгөндүктөн мыйзамдагы Уру боло албайт. Бирок Акматбаев эчтекеден коркпогон адам катары таанылып калган эле. Ошол эле мезгилде Акматбаевди жакын тааныгандар анын ашкери сараңдыгын белгилешет. Рысбек Акматбаевдин бул мүнөзүнүн айынан 95-жылы ага кол салуу болот. Рысбек Манас эпосунун 1000 жылдыгын майрамдоо салтанатынан кайтып келе жаткан.
Бирок орто жолдо анын кол алдында жүргөн камчы Көлбаев автомат менен күтүп турат. Рыспек ага баштараак бир бөлмөлүү үй белек кылып, кайра тартып алган эле. Көлбаев унаанын алды жагында отургандарды аткылап кетет. Акматбаев болсо эмнегедир бир аз баштараак артка отуруп алган. Ошентип ал аман калат. Камчы Көлбаев ошол жактан Рыспекке жанан кол салгандан кийин Рыспектин группасы ошондо бөлүндү да, мындайча айтканда 2-ге 3-кө бөлүндү. Ошондо Рыспек өзүнчө ошол убакта өзүнчө бир авторитети, Рыспектин влияниясы кичине базаңдай түштү да. Себептен да камчы чыкты, өзүнүн тууганы. Көлбаев душманы аман калганын угуп милицияга өзү келет. Анын түрмөдөн да киши колду болушу толук мүмкүн болчу. Бирок Батукаевдин колдоосу менен башы аман калат. Кийин Көлбаев менен Батукаев келишпестик душмандарга айланышат. Камчыны мисалы үчүн Батукаев ошентип тийбейле дегенде. Батукаевга камчы ошол убакта керек болгон. Рыспекке мында карма-каршы коюш. Ошентип жыл аягында Аскар Акаевдин 2-нчи мөөнөткө шайланчу убагы да жетип келди. Ал дагы деле элдин кеңири колдоосуна ээ экенин көрсөткүсү келген. Бирок шайлоолор эмнегедир мурдагыдай шыр өткөн жок. Себеби альтернатива пайда болгон. Акаев олуттуу каршылаштарын, анын ичинде коммунист Абсамат Масалиев менен эсептешпей кое алмак эмес. Президенттикке талапкерлигин койгон мурдагы спикер Шеримкуловдун да ролу чоң эле. Бир жума шайлоо бүткөндөн кийин шайлоонун жыйынтыгын бербей туруп алышты. Ош облусунан Акаев добуш жеңүүчү добуш алган жок. Ал жерден Масалиев. Мен добушумду кийин айтышты, токтоп алдан келатканда вертолеттон бюллетендерди чачып жибердик, мынеге Шеримкул табылсын бюллетендерин деп. Добуш берүүгө 12 күн калганда Борбордук шайлоо комиссиясы 6 талапкердин 3-өсүнүн каттоосун күтүүсүз жерден жокко чыгарат. Шайлоодон четтетилгендер ачкачылык жарыялашып, бирок тез эле токтотуп коюшат. Акаевди таң калтырганы 24%тан бир аз ашыгыраак добуш алган Масалиевдин ийгилиги болду. Акаев чынында эле Ош облусу кимге добуш бергенин жакшы билген. Бирок добуштар саны бурмаланган. Акаевдин жакын айланасындагы адамдар шайлоодон кийин президент тар чөйрөдө шайлоочуларга, демек өз элине карата жакшылыкты билбегендер деп нааразы болгонун эстешет. Кантсе да 95-жылы жашоо акырындык менен бир калыпка түшө баштады деп так кес айтуу мүмкүн эмес болгон. Ири жеңиштер болбосо да айрым жакшы жылыштар болуп турган. Мисалы, Нарын шаарынын көчөлөрүндө 1 жылдан бери троллейбус жүрө баштайт. Биз азыр Бишкекте эмес, Нарын шаарында троллейбуста баратабыз. Эң кызыктуусу, Нарында троллейбус 94-жылы 13 декабрда пайда болгон. Демек, бул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин 3 жылдан кийин Нарында 2 троллейбус иштей баштаган. Толтура көйгөйлөргө карабай, бул жылы эл өз арбайын согуп, жашоо өз нугунда улана берди. Karakterim